Учурда Ош шаарындагы Борбордугун базарында баалар туруктуу. Бирок элдер ун калбай калат деген ажиотажга ишенип, дүрбөлөңгө түшүп, кооптонуп жаткандыгы байкалат. Өзүлө туруп эле жоон алса баарына жетет, просто алыгы паника болот. Паника кылып элдерне көтөрүп атат. Ел өзү кылып атат. Мантып эле бекиде элчи. Өзүбүз кимден болуп айтат? Өзү кылып атат ел. Биз мисалы үчүн мен 10 коо алсам, башка да 10 коо ошентип калганга жетпей калып атат. Учурда Кыргызстанда азык-түлүктү массалык түрдө сатып алууга байланыштуу айрым жерлерде элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ага карабастан дүкөндөрдө узун кезектерди көрүүгө болот. Айрым жерлерде тартипти камсыз кылыш үчүн милиция кызматкерлери күзөткө коюлган. Азыр ундун бир мүшөгү 1350 сомдон сатылууда. Бүгүнкү күндө стабилдүү бизде. Себеби дегенде мына 1-2 күн мурун кичине ажиотаж болуп, анча-мынча ошо бизнесмендер ундарды көп алып, кийин кымбат сатабыз деген ой менен алып коюп, ошодон элдер ун жок деп кичине ажиотаж болду эле. Мына бүгүнкү күндө биздин Манасат аймактык башкармалыгына караштуу Тулпар ун заводу бар. Ошол жерде күнүнө 70 тоннадан ундар чыгып атат азыр. Андан тышкары Казакстан менен граница жабылган жок. Ал жактан бүгүнкү күндө мына бүгүн эртең келет деп атат, 1000 тонна будай келе жатат. Элди дүрбөлөңгө салгандарга текшерүү иштери башталды. Өз алдынча баа коюп сатышкандар жазага тартылууда. Учурда жалган маалымат тараткан жарандар аныкталды. Алар ундун баасы 2500-3000 сом болду деп чындыкка дал келбеген маалыматты социалдык тармак аркылуу таркатышкан. Un азыктарына бааларды жогорулатып жиберген 7 учур катталып, азыр бүгүнкү күндө тиешелүү материалдар топтолуп, тиешелүү органдарга өткөрүп берүү жагы азыр каралып жатат. Биз жана 7 учурду текшерген учурда алды 400 каптан, арты 100 каптан саткан содагерлер айтып атат. Буга чейин биздин складтарда айлап ошол ундар сатылбай турчу эле. Биз ошону сатып алдык деп түшүнүп атышат. Анан мындан сырткардагы складтарда өзүбүздөн чыккан ундар жыйылып тургандыгын баары көрүп атасыздар. Ошондуктан эгерде ушундай атайлап уюштурган ушундай аракеттер болсо, тиешелүү органдарга билдирсеңиздер, биз мыйзам чегинде чара колдонобуз. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктүн баасын негизсиз жана атайлап көтөргөндөргө мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Азык-түлүктү массалык түрдө сатып алуу болуп, ага суроо талаптын өскөн кырдаалдан пайдаланып, ашыкча киреше табууну көздөгөндөрдүн аракети катары баалады. Мына биздин колубуз, путубуз болгон өкмөт токтом чыгарып берди. Ошого жараша кодекс бар. Бузуулар боюнча ошондо чоң размердеги штрафтар каралган. Ошолор боюнча штраф салабыз. Az май, суу май көтөрүлдү. 5 сом, 6 сомго кум шекер 5 сомго көтөрүлдү. Макарон 5 сом, 6 сомго чейин көтөрүлдү. Башка продукциялар вообще жок. Коронавирус коркунучуна байланыштуу коомчулукта чек аралар жабылып, тамак аш тартыштыгы болору тууралуу маалыматтар тарап жатат. Базарларда, дүкөндөрдө ун, кум шекер, суу, май алган адамдар көбөйгөнү байкалды. Буга байланыштуу өкмөт мүчөлөрү унду ташып келүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деген сөздөр чындыкка дал келбесин билдирүүдө. Перизада Ташиева, Жусуп Кошмат уулу, Ош облусу.